Саламатсыңарбы? 8 класс информатика сабагы. Бул сабак Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган информатика 7-8 9 класстар үчүн окуу китебинин негизинде даярдалды. Окуу китебинин авторлору Сыболина, Самыкбаева, Беляев, Осипова жана Мамбетакунов. 4 бөлүм компьютердик тармактар жана интернет. Сабактын темасы Стилдердин каскаддык таблицалары CSS. Сабакка киришүүдөн мурда окуу китебиндеги шарттуу белгилер менен таанышып кетебиз. Эсиңе тут, бул кызыктуу, аныктама, суроолор жана тапшырмалар жана ошондой эле компьютердик практикум. Барактын мазмуну көз карандысыз же бири-бирине камтылган элементтерден турат. Бул элементтер HTML тегтери менен белгиленет. Мектеп курсунда биз төмөнкү элементтерди карайбыз. Тексттик документтин бардык беттеринде форматтоону кантип жүргүзөбүз? Мисалы, беттин номерлери, колонтитулдар, түз. Сайтты түзүүдө бардык веб-барактарды бирдей формат менен форматтоого болобу? Кадимки HTML форматтоо тегтеринин жардамында тексттин өлчөмүн жана түсүн орнотууга мүмкүндүк берет. Эгерде сайттагы бир типтүү элементтердин параметрлерин өзгөртүү керек болсо, аларды издеп, тексттерди өзгөртүү үчүн бардык барактарды карап чыгуу керек болот. Же болбосо тексттин өлчөмүн, түсүн жана башка параметрлерин стилдерде сактоого мүмкүндүк берген башка технологияны CSS стилдердин каскаддык таблицаларын колдонсо болот. Стилдердин каскаддык таблицалары HTML белгилөө тилинин жардамында жазылган веб-барактардын жасалгасын сыпаттоонун формалдык тили. HTML-дин жардамында веб-барактын структурасы, ал эми CSS-дин жардамында анын сырткы келбети түзүлөт. Стил деп HTML-документтин сырткы келбетин тез өзгөртүү үчүн анын элементтерине колдонулган форматтоо эрежелеринин жыйындысын айтышат. HTML-документтеги элементтерди форматтоонун бардык жеткиликтүү касиеттери 9 категорияга бөлүнөт. Шрифттердин типографиялык касиеттерин орнотот. Түс жана фон тексттин түсүн жана фонду аныктайт. Андан тышкары сүрөттү фон катары колдонот. Текстти түздөө, форматтоону аныктайт. Блоктуу элементтерди форматтоо касиеттери. Визуалдык форматтоо элементтерди чагылдыруу блоктору, аларды позициялоо жана тизмелерди чагылдыруу менен байланышкан касиеттери. Фильтрлер жана өтүүлөр мультимедиалык эффекттерди жана графикалык сүрөттөрдү өзгөртүп түзүүнү аныктайт. Басып чыгаруу барактын бөлүнүшүнүн спецификацияларын аныктайт. Псевдокласстар, импорт, курсор, импортент касиеттери ишке киргизилет жана башка калган касиеттер. CSS-тин синтаксиси. CSS стили ар дайым стилди жарыялоо блогунун сол бөлүгүнөн орун алып, чарчы кашага алынган селектордон HTML документтин элементинен турат. Берилген мисалда H1 тегине жасалгалоонун жаңы стили колдонулду. Ал эми көк түстө жана анын шрифти вербана болду. Селектор деп бул берилген стилдер кайсы элементтерге таандык экендигин аныктоочу конструкция экенин билебиз. Селекторлордун 4 тиби эң көп колдонулат. Элементи боюнча, классы боюнча, ID боюнча жана контексттик селектор. Элементи боюнча селектор. Эгерде стилди биринчи деңгээлдеги бардык баш сөздөргө колдонуш керек болсо, анда селектор катары элементти колдонулат. Класс боюнча селектор. Белгилүү текке конкреттүү касиеттерди колдонуш үчүн каалаган элементти пайдаланууга боло турган класс деген атайын атрибут бар. Мисалы, менюдагы шилтемелерди өзгөчө кылуу үчүн жаңы классты киргизебиз. Класс барабар меню. ID боюнча селектор. Же болбосо идентификатор боюнча деп атайбыз. Эгерде класс боюнча селектордо элементтин аты менен классты бөлүү үчүн чекит колдонулса, ID боюнча селектор үчүн торчо белгиси колдонулат. Элементтин атын калтырып кетсе да болот. Анда берилген стилди Fist идентификаторундагы бардык элементтерге колдоно берсе болот.
Контексттик селектор. Контексттик селекторлор башка элементтин ичинде жайгашкан элементтердин группасы үчүн бирдиктүү стилди колдонууга мүмкүндүк берет. Мисалы, таблица бул элемент, ал эми бардык мамычалар бул элементтер группасы. Стилдерди документке кошуу. Стилдерди HTML документтин ичине камтуу, HTML документтен сырткы стилдер документине шилтеме берүү, стилдер документтин HTML документине импорттоо, стилдерди түздөн түз HTML документинин саптарына кошуу. Стилдерди HTML документинин ичине камтуу. CSS менен байланышкан бардык маалыматтар HTML документтин башына жайгашат жана body тегинин ички мазмуну менен байланыш болбойт. Камтылган стилдер ушул гана HTML документке колдонулат. Эгер силер стилдерди жалгыз барак үчүн колдоном десеңер, анда бул ыкма эң ыңгайлуу болуп саналат. Стилдерди импорттоо. Импорттолгон стилдер өзүнчө файлда жайгашкан болот. Аларды документтин ичинде жайгашкан өзүңөрдүн стилиңер менен бириктирсеңер да болот. Стилдерди түздөн түз HTML документинин тулкусуна кошуу. Бул учурда стилди HTML документтин баш сөзүнө кошуунун кереги жок. Элементтин стилинин орнотулган атрибуттары браузерде чагылдыруу үчүн бүткүл маалыматты өзүндө камтыйт. Бул стил берилген элемент үчүн гана колдонулат. Компьютерди практикумга өтүүдөн мурда компьютер менен иштөөдөгү техникалык коопсуздук эрежелерин эске салабыз. Зымдарга жана туташууларга тийбе, компьютерди чоңдордун уруксатысыз күйгүзбө же өчүрбө, столдо жана персоналдык компьютердин тутумунда акча нерселер, буюмдар турбоо керек. Монитордун экранына колуңду тийгизбе, өз алдынча көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылба жана мугалимди чакыр. Биринчи тапшырма. Paint ачкыла. Paint'те 100 көбөйтүлгөн 100 чекит өлчөмүндө болгон сүрөт түзгүлө жана аны User Web Lab 1 папкасында JPEG форматында BJPEG аты менен сактагыла. Paint'те 200 көбөйтүлгөн 400 чекит өлчөмүндөгү экинчи сүрөттү түзгүлө жана аны Users Web Lab 1 папкасында JPEG форматында рисунок аты менен сактагыла. Блокнот ачкыла. Төмөнкү кодду жазгыла. Body back kg round p h1 h2 файлды users web lab 1 папкасына my css аты менен сактагыла. Тапшырманы аткарсаңар, кийинки тапшырмага көңүл бурабыз. HTML документ түзгүлө жана анда төмөнкүлөрдү түзгүлө. Биринчи деңгээлдеги баш сөз кыскача маалымат. Өзүңөр жөнүндө бир нече сап жазылган абзац, горизонталдык сызык. Экинчи деңгээлдеги сөз окуучу, факультеттин багыты, даярдоонун багыты, группасы жазылган абзац, горизонталдык сызык. Контакттык маалыматтар деп жазып, аны contact.html документине шилтеме кылып түзгүлө. Файлды users web lab 1 папкасына index1.html аты менен сактагыла. HTML документке түзүлгөн стилдер таблицасын my css.css кошкула. Тереңдетилген стилдер таблицасын колдонуп, фондук сүрөттүн ордун жана кайталануусун, экинчи деңгээлдеги баш сөздүн тамгаларынын арасындагы аралыкты, абзацтын саптарынын арасындагы интервалды сызыктарды түздөнү өзгөрткүлө. Блокнотто жаңы HTML документ түзгүлө жана анда контакттык маалыматтар биринчи деңгээлдеги баш сөздү түзгүлө. Email, дарек, телефонду камтыган тизме түзгүлө. Рисунок сүрөтүн койгула. Текст ал сүрөттүн сол тарабынан агып өткөндөй кылгыла. Түзүлгөн стилдер таблицасын кошкула. Тереңдетилген стилдер таблицасын колдонуп, абзацтагы тексттин түсүн өзгөрткүлө. Файлды user web lab папкасына contact.html аты менен сактагыла. Кийинки тапшырма.
баш сөзгө ээ болгон жана абзацтарга бөлүнгөн тексти бар index2.html файлын түзгүлө. Стиль чекит CSS файлын жазгыла. Анда төмөнкүлөрдү колдонгула. Бардык абзацтар жана баш сөздөргө тексттин түсүн орнотуу үчүн текст селекторлорун, так абзацтарга тандалган түстөгү калыңдыгы 3 пиксель болгон пункттерлүү рамканы орнотуу үчүн идентификатор селекторун, экинчи абзацтын касиетин өзгөртүүгө кыскартылган жазуусу менен рамканы орнотуу үчүн класс селекторун, тексттин жана рамканын түсү үчүн эрежелерди колдонуу. index2.html файлын style.css файлы менен байланыштыруу. Критерийлер: элементтин түсү color, рамкалар, рамканын калыңдыгы, рамканын стили, рамканын жактары, кыскартылган жазуулар. Үчүнчү тапшырма. Биринчи стиль чекит CSS, экинчи тапшырманын файлын шрифтинин гарнитурасын sans serif үй бүлөсүнөн шрифттин өлчөмүн 18 пиксель калың ариф стилинде, тамгалардын арасындагы аралык чоңойтулган, ар бир биринчи баш тамга параметрлерин орноткон, башка сөз эрежелери менен толуктагыла. Экинчи стиль чекит CSS файлын шрифттин гарнитурасын serif үй бүлөсүнөн шрифттин өлчөмүн 14 пиксель курсив ариф стилинде, сөздөрдүн арасындагы аралык чоңойтулган орнолуштагы бардык абзацтар үчүн эрежелер менен толуктагыла. Стиль чекит CSS файлын декор, асты сызылган, регистрди баш тамгаларга өзгөрткөн, орнолуштагы жуп сандагы абзацтар үчүн эрежелер менен толуктагыла. Бул тапшырманы өз алдынча иштейсиңер. Анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктап, бүгүнкү өтүлгөндөрдү бир ирет кайталайбыз. CSS стилдердин каскаддык таблицалары. HTML белгилөө тилинин жардамында жазылган веб-барактардын жасалгалысын сыпаттоонун формалдык тили. HTML-дин жардамында веб-барактын структурасы. Ал эми CSS-дин жардамында анын сырткы келбети түзүлөт. Стилдеп HTML-документтин сырткы келбетин тез өзгөртүү үчүн анын элементтерине колдонулган форматтоо элементтеринин жыйындысын айтышат. Селектор бул берилген стилдер кайсы элементтерге таандык экендигин аныктоочу конструкция. Селектордун 4 тиби эң көп колдонулат: элементи боюнча, классы боюнча, ID боюнча жана контексттик селектор. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.